Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын мээси. Мээнин таанып билүүдөгү орду. Сабактын максаты адамдын мээси жана мээни таанып билүүдөгү орду жөнүндө маалымат аласыңар. Мээнин кандай борборлордон турары жана мээнин түзүлүшүн окуп түшүнөсүңөр. Адамдын мээсине келип жеткен ар түрдүү сезим туюмдар жөнүндө окуп үйрөнөсүңөр. Адам өз тегерегиндегилер жөнүндө билгендеринин баарысы адамдын мээсине секунд сайын ар кандай сезимдер, туюмдар агып келип турарын турмушубузда билүүгө тарбияланасыңар. Адам кандай бир нерсени сезип туйганда, анын мээсинде кай бир борбор козголоорун билесиңер. Адам бир нерсени көргөндө көрүү, укканда угуу борбору, бир нерсени туйса туюу борбору козголот жана башка ушул сыяктуу. Адамдын мээсинин сырткы бетинде бооз зат бар. Ал мээнин бүт бардык тарабынан каптап турат. Эгер мээнин бооз кыртышынан кесилип алынган жука пластинканы микроскоптон карасак, анда бул кыртыш укмуштуудай түзүлүшкө ээ болгону байкалат. Анда кай бири чоңураак, кай бири кичирээк болгон көп сандаган тегерекче жана үч бурчтук нерселерде турганын көрөт. Алар клеткачалар деп аталат. Бул клеткачалар мурутка окшогон өзгөчө өсүндүлөрү бар. Өсүндүлөрдүн кээ бири узун, кээ бири кыска. Өсүндү ичке жипке же болбосо булага окшош болот. Көздүн нерви ушундай нерв чипчелеринен түзүлгөн. Бул нервге алар бири-бири менен катталып жайгашкан. Бул нерсе бир талчасы көзгө мээнин бооз затынын көрүү борборундагы кайсы бир клеткачасынан келет. Ушул жипчелер булалар аркылуу көзгө нерселердин бардык көздөгөн так мээдеги клетчаткага жетип ага түшөт. Баш мээде кулактан келүүчү нервтер бар. Бул угуу борбору деп аталат. Баш мээнин бооз кыртышында чыкый тарапта жайгашкан. Бул нервдин булалары дагы клеткачаларга келет жана нервди дүүлүктүрөт. Дүүлүгүүдөн клеткачаларда кандай бир өзгөрүүлөр болот. Бул өзгөрүүлөр өзүнөн кийин из калтырат. Клеткачаларда адам уккан нерсе сакталып калат. Сезүү органдарынын башкаларда баш мээнин бооз кыртышынын белгилүү бир борбору сүйлөө, жыт жана даам билүү, угуу, көрүү, кыймыл-аракет, тери булчуң борборлору менен байланышкан. Адам ар кандай түстөн жана жарыктын көрүү нерви, бардык үндөрдү угуу нерви, тамак ичип жегенде тилдеги нервтер дүүлүгөт. Ошентип ар дайым адегенде нервтердин учтары дүүлүгөт да нервтер козголот. Бул козголуу мээге, анын кай бир борборуна жетет. Борборго жетери менен адам сезе баштайт. Борбордук нерв клеткаларында кандайдыр бир өзгөрүүлөр жүрөт. Мына ошондо адам түстү, жытты, үндү билет, жылууну, муздакты сезе баштайт. Борборго жеткен козголуу ал жерде кандайдыр бир из калтырат. Ал из сакталып калат. Эсте сактоо — бул кандайдыр борборго жетип сакталып калган из. Адамдын мээсине келип жеткен ар түрдүү сезимдердин натыйжасынын бири көз, экинчиси тил, үчүнчүсү мурун, төртүнчүсү кармалап көргөн кол аркылуу байкалат. Ушул элестердин бардыгы мээде өз ара байланышып, биригишет. Адам өз тегерегиндегилер жөнүндө билгендердин баары адамдын мээсине секунд сайын ар кандай сезим, туюмдар агып келип турат. Аларга көз, кулак жана башка сезүү органдары аркылуу кабыл алынат. Андай маалыматтар миллиондогон санда жыйнала берет жана адамдын мээсине сакталып калат. Балдар, үйгө тапшырма, 4 суроого жооп бересиңер. Балдар, бүгүнкү сабактан силер эмнени билдиңер? Адамдын мээси жана мээнин таанып билүүдөгү орду жөнүндө маалымат алдыңар. Мээнин кандай борборлордон турары жана мээнин түзүлүшүн окуп түшүндүңөр. Адамдын мээсине келип жеткен ар түрдүү сезимдердин натыйжасын окуп билдиңер.
Адам өз тегерегиндегилер жөнүндө билгендердин баарысы адамдын мээсине секунд сайын ар кандай сезимдер, туюмдар агып келип турарын турмушубузда билүүгө тарбияландыңар. Адамдын акылынын бардык байлыгы мээ. Кийинки сабактан жолукканча саламатта болгула.